Мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 1.105.248 жарандын добушун алган Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү салтанаты Борбор каладагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында уюштурулду. Расмий аземге жөнөкөй жарандан тартып чет өлкөлүк интеллигенция өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева катышты. Инаугурацияда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы шайлоонун жыйынтыгын таанылганын жарыялап, мамлекет башчыга Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу күбөлүк, штандарт жана төш белгини ыйгарды. Президент Садыр Жапаров жараткандын жана элдин алдында ант берди. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын өкүлү Жансейит Түймебаев коңшу элдин жана Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин атынан куттуктоо сөзүн окуду. Аны менен катар Европа Бирлигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурьян өлкөнүн жаңы тарыхынын ачылышына токтолду. Урматтуу президент Мирза, Европа Бирлигинин атынан сизди Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланышыңыз менен куттуктоо мен үчүн чоң ыраазычылык. Сиздин президенттик иш аракетиңизге албан ийгиликтерди каалайм. Жаңы шайланган өлкө башчысы Садыр Жапаров алгачкы президенттик жарлыктары кризистик жагдайдан чыгууга жана экономиканы жандантуу чараларын күчөтүүгө багытталарын билдирди. Жапаров өлкөнүн 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызын пандемиянын республикалык бюджетине тийгизген таасирин айтты. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалда калып 1,5 миллиард доллар карызы бар экенин кошумчалады. Алдыда күн-түн дебей, бел чечпей иштеп камбарата, сары жаз кестерин, жогорку нарын каскатын тез арада ишке киргизүү, жумуш орундарын түзүү менен миңдеген мигрант бекендештерди кайтарып келүүнү милдет катары алганын жарыялады. Кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген эки сабучкул сөзү аркылуу туюнтулган эзелки кыялды, түпкү ураанды, улутту түптөөнүн жана өнүктүрүүнүн, улуттар аралык ынтымакты идеологиясын андан ары сүрөөнгө алууга эрдимди кесетиштеп ичимен шертиштим эле. Ырыс алды ынтымак дейт элибизде. Ынтымакка коомдогу консенсус аркылуу гана алдыга илгерилей алабыз. Мен учурдан пайдаланып, өлкөбүздөгү бардык саясий күчтөрдү, санаалаштарымды жана оппоненттеримди, улуттук азчылыктарды жана диний конфессияларды, коомдун бардык катмарын ушул улуу мүдөөнү аркалоо жолуна тилектеш, максатташ болууга чакырамын. Саламатсыздарбы аскерлер? Расмий бөлүмдөн соң улуттук гвардиянын кол башчылык жарыяны уланды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өкмөт үйүндөгү президенттин иш бөлмөсү менен тааныштырып, кызмат ордуна отургузду. Президенттин администрациясы өкмөт үйүнө жылдырылган. Ушул Кыргыз деген бир дөөлөттү, Кыргыз деген улутту, Кыргыздын ушул бир Саясат талдоочу Абдижапар Акулов бул ирет эл өзү талапкерди колдоого алганын айтат. Ал саясий экономикалык кризис курчуп турганда ар бир жаран мамлекеттин алдыга жылышына көмөк көрсөтүшү керектигин билдирди. Өлкөнүн тарыхында башкаруу формасы өзгөрүп, жаңы барак ачылып жатканын белгилеп, антын бузган башчылардын тагдырын эмне күтөрүн убакыт көрсөткөндүгүн кошумчалайт. Элде дайым үмүт деген жашайт. Ошол бир туннелдин ар жагында ушул жарык көрүнүп тургандай биз үмүт менен жашаганды жакшы көрөбүз. Эми канткенде дагы ошол оболу тилегибиз кабыл болсун дегим келет. Бүгүн мына эл эми соңку ушул бийлик алмашуудан кийин дагы Кыргызстандын ушундай бир кыйын кырдаалда экендигин бир мындай аң сезимдүү сездик десек дагы болот да. Берип атканда бул жөн сөздөр эмес болуш керек. Ушул манаста айтылгандай, аткарбасам антымды
төбөсү ачык көк урсун, ана төштүктү жер урсун, чындап бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара турган мезгил келди. Ушул 2032-жылга карата биз сырткы карыздардан кутулууну да мерчемдеп жатабыз деди. Чындыгында өзүнүн бул багытта да канчалык жоопкерчилиги бар экендигин сезип турат дейм. Калктын калың катмары олуттуу өзгөрүүнү, коррупция менен күрөш аеосуз жүрүшүн күтүүдө. Эл канчалаган элдин ишеничин актасын. Эл деген эл экен. Кичине эле мындай нарушение болсо уже чыдабай калышты. Эл үчүн иштесин, күтөбүз. Элдин келечеги үчүн канча мигранттар жүрүп талаада. Ошолордун эсенчилиги болуш керек. Канчалаган президенттер өтүштү. Ошолордун жолун жолдогон, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган деген ишеничте турабыз да. Шарттарыбыз өз жакшы, просто коррупция бар, ошол эле бизди жашообузду жаман кылып атат. Биз 30 жылдан бери действующий президент келер экенин суустап турабыз да. Эми Кудайдын кудурети менен ушу киши жакшы иштеп, айткан эмелерин, обещанияларын аткарып, эли журтубуз өнүп кетсе, ана коррупционердин баарын жок кылса, баягы эли журтубуздун акысын жеп, байып сайлап, элди сырткы карызга белчесин батырып койбоду. Ошолорду кайтарып, Ушул күнгө чейин өлкөдө 8 жолу ант берүү аземи болгон. Садыр Жапаров конституциялык реформа менен бирге эл мүдөөсүн аткара тургандыгын айтып, жаңы Кыргызстан түптөлөрүн өз сөзүндө белгиледи. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.